Менин атым Альбина, сиздерди бүгүнкү жаңылыктар менен 1 мүнөттө тааныштырам. Бишкек дүйнөлүк рейтингде абасы эңгир алдыңкы 10 шаардын арасына быйыл дагы кирди. Айсулуу Тыныбекова Кочкордогу жаштар менен жолугушууда желекти өзгөртүүгө каршы экенин суроолорго жооп берип жатып билдирди. Бириккен Улуттар уюму жана Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Газа аймагындагы ок атышууну токтотууга чакырды. Ал арада Кыргызстандагы Алымдар кеңеши жихад деген ниетте эмоциялык сезимдерге алдырып, кандайдыр бир уюшкан топтор менен Палестинага кетпөөгө чакырды. Алар мусулмандарга материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүү туура деп эсептейбиз дешкен. Төө ашуудагы бензобустан чыккан өрттү өчүрүп, айдоочусун сактап калам деген милиция кызматкеринин экинчиси да өзүнө келе албай көз жумду. Орозмамат Акуналиев 30 жашта болчу. Буга чейин анын 41 жаштагы кесиптеши Дилмурат Шамшиев оор абалда ооруканадан көз жумган. Экөөнүн тең артында 3 уул кыз калды. Медиахаб жалпы кесиптештер менен милиция кызматкерлеринин үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтабыз. Сиз бир сүйлөмдүк кабарларды көрдүңүз, бизге катталып